to me, 'cause what you said to me cut so. Birinci klas var. Ne klasın var mı? Birinci klas tizimlerinde. Her bir klasın muallimleri kaça balam verdiğiniz kaça işte kaldı barına toplap çıkma. Her bir klas. Da birinci klas tolup bakın. Da işte kalgan bolgan yok. Beşinci klas. Reis, alo, саламатсызбы? Нары району арасы өмір тоқтосында атындағы Çıkıyordu da. Birinci ne yapmış ki? Pazarga çalışmış gerek. Biz kasap yüzlerinde biliyor oldu modeller. Gel götürdü. Da gürkümez model. Makul o. Da birinci yardan götürme tuttu. Kolu cavurlandı. Kolu cavurlandı. Kollandı. Büyük bolgon. Oşa uçurda bolsun cavып bana Ukrayna беребиz. Çoңураак кишиге 30 жолу немесин басабыз, могу өпкөнүн центрин алабыз. Мону центрин алабыз. Могу жердеги кемирчек менен могуреки чукурдун ортосун аласың. Могу жерде чукурча болот, төштүн астындагы кемирчектин ошонун ортосун алабыз. Анан ортосунан ошо алакандын жумшак жагы менен өзүңөр түз денеңер. Чыканак бүгүлбөш керек. Түз. Жабырлануучуга Украина жардам беришибиз керек. Биринчи Украинаны балким жүрөгү соғып атат. Ошо текшериш керек. Кулагын бүткөндөн да бир сыйра өзүн көрсөтүш керек. Кулагыңар менен таңгандан кийин жардам берүүчү kolun tangata, kolun tangıda ошол жердин ичине аярлап, таңып, анан өйдөнүүгө каратканда, кол өйдөнүүгө каратканда кандын агышы азаят. Өйдө моорекиниз. Стоп. Бул колун ушуга таяп алгыдай кылып, биринчи жардам. Скорый келгичекти жардам. Скорыйды дагы чакырганды. Скорый чакырган. Are dead to me, 'cause what you said to me. Маалыматтар өрт чыгып жатканда биз үн кабарлары менен, сигналдары менен биз башка адамдарга кабар беришибиз керек. Жана колубуздан келген баардык жардамдарды беришибиз керек. Ал эми экинчиси болсо биз 101 телефонуна чалып, болуп жаткан, өрт чыгып жаткан жерди, даректи так жана туура айтышыбыз керек. Ал эми үчүнчү бизге керектүү нерсе болсо, бул башка адамдарга колубуздан келишинче болгон жардамды барып беришибиз керек. Жана бизге керектүү багуу буюмдарды же болбосо жана паспорттарды жана жаныбарларды эвакуациялашыбыз керек. Жалындап жаткан өрттү биз болсо ышык кездерме менен же болбосо кийимибиз менен жаап өчүрсөк болот. Ал эми болсо жерге төгүлүп кеткен май же болбосо алар күйүп жатса, биз аны болсо топурактын же болбосо шабылдын жардамы менен биз аны үстүнөн чачып өчүрсөк болот. Ал эми болсо күйүп жаткан эмеректер же болбосо жана башка мебелдер күйүп жатса, биз аларга суу чачып өчүрөбүз. Жана өрт чыгып жатканда биз терезелерди ачпашыбыз керек. Себеп деген аба болуп өрткө огош бетер күч берет. Жана биз эгерде комнатанын ичи терезе эшиктер жабык болсо, биз аны ыштабабас үчүн суу материалды алып бетибизге жаап, ошо менен коргонсок болот.